Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар. Силер менен Мусаев атындагы орто мектебинин кыргыз тили мугалими Кожобаева Сиреңгүл Сатыбалдыевна. Силер менен бүгүн биз кайрадан орфография боюнча сөз кылабыз. Сабактын темасы кыргыз орфографиясынын негизги эрежелери. Бүгүнкү сабактын максаты: окуучулар орфографиянын эрежелерин так сакташат. Орфографиянын негизги эрежелери боюнча теориялык билимдерге ээ болушат. Окуучулар жазуу иштеринде орфографиянын эрежелерин сакташат. Кыргыз орфографиясынын негизги эрежелери кайсылар? Балдар, биз силер менен мурунку сабакта орфография деген эмне, ал кандай принциптерге таянары жөнүндө кенен түшүнүк алганбыз. Бүгүнкү сабагыбызда ошол түшүнүктөрдү тереңдетүү менен кыргыз орфографиясынын негизги эрежелерине токтолобуз. Кыргыз орфографиясынын негизги эрежелери кайсылар? Алгач орфографиянын тарыхына кайрылсак. Кыргыз орфографиясынын түптөөчүсү окумуштуу профессор Кусейин Карасаев орфографиялык эрежелерди түзүүдө өтө чоң нар көтөргүс эмгек жасаган. Анын биринчи китеби 1969 жылы Фрунзеден мектеп басмасынан басылып чыккан. 2015 жылы окумуштуунун мурунку китеби толукталып, 80 000 сөздү камтуу менен кайрадан басмадан жарык көрдү. Кыргыз тилинин соңку чыгарылыштагы жазуу эрежелери Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2008 жылдын 26 июнундагы номер 567 токтому менен бекитилген. Азыр мамлекетибиздеги жазуу иштеринин бардыгы ушул эреженин негизинде иш алып барат. Кыргыз орфографиясынын негизги эрежелери: тыбыш, тамга жана алфавит, тыбыштардын жазылышы, баш тамгалардын жазылышы, жөнөкөй сөздөрдүн жазылышы, татаал сөздөрдүн жазылышы, энчилүү аттардын жазылышы, өздөштүрүлгөн сөздөрдүн жазылышы, ташымал, дефис менен жазуу эрежелери. Демек, кыргыз тилинин негизги эрежелери өзүнө 9 бөлүмдү камтыйт экен, аны көрдүк. Бардык бөлүмдөргө токтолгонго аракеттенебиз. Биринчи бөлүм тыбыш, тамга жана алфавит. Кыргыз адабий тилинде 39 тыбыш бар. Алардын 14-ү үндүү, 25-и үнсүз. Тыбыштарды белгилөө үчүн 36 тамгадан турган кирилл алфавити колдонулат. Созулма үндүү тыбыштар кош тамга менен белгиленет. Экинчи бөлүм тыбыштардын жазылышы. Кыргыз тилиндеги сөздөрдө тыбышы сөз башында келсе, тамгасы менен жазылат. Эгерде сөз ортосунда жана сөз аягында келсе, тамгасы менен белгиленет. Окулганда болуп окулат. Ал эми созулма түрү бардык учурда тескери болуп жазылат. Мисалы, эне, эмгек, мээрим. Орус тилинен кирген сөздөрдө бул эреже сакталбайт. Мисалы, алоэ, поэзия, аэропорт. У созулма үндүүлөрү йоттошкон тыбыштардан Й тыбышынан кийин келгенде ю түрүндө жазылат. Мисалы, таюу, коюу, союу. Төт сөздөрдүн аягында Б, В, Г, Д, Ж тыбыштары колдонулбайт. Бирок өздөштүрүлгөн сөздөрдө сакталат. Мисалы, герб, клуб, гараж, парад. Төл сөздөрдө Р тыбышы сөз башына келбейт. Ошондуктан разы, раз, раак сөздөрү ыразы, ырас, ыраак түрүндө жазылат. Өздөштүрүлгөн сөздөрдө учурайт. Мисалы, раис, рубаи, руханий. Араб, иран тилдеринен кирген рахмат, рахат, хурма, хурсант сыяктуу сөздөрдүн ыракмат, ыракат, курма, курсант деп жазылышына, к тыбышы менен жазылышына жол берилет.
Üçüncü bölüm. Üçüncü bölüm baştamgalардын жазылышы. Сүйлөм баштамга менен башталып жазылат. Мисалы, ата-энелер, балдарыңыздар менен чогуу болуңуздар. Энчилүү аттар баштамга менен жазылат. Мисалы, Алыкул, Айдай, Ысык көл, Ак буура, Сынган кылыч романы, Ала тоо журналы жана башка. Төртүнчү бөлүм. Төртүнчү бөлүм жөнөкөй сөздөрдүн жазылышы. Балдар, төртүнчү бөлүмдө эрежелер өтө көп камтылгандыктан, бул бөлүм боюнча биз тесттик тапшырмаларды аткарабыз, ойлон, изден, тап оюнун ойнойбуз. Алгач эсиңе тут рубрикасы менен таанышабыз. Мында эсиңерде сактап кала турган эрежелер бар. Жаныңарга сөздүк дептериңерди коюп алабыз, сөздүк дептериңерди ачасыңар. Эмнелер эсиңерде калыш керек? Көңүл буруп карайбыз. Төмөндөгү сөздөрдүн эки түрүнө тең жазууда жол берилет. Бакыт, бакты. Анын бакыты тоодой, анын бактысы тоодой. Чуму, чумку. Чумуп кетпе, чумкуп кетпе. Шаарлык, шаардык. Шаарлык кыз, шаардык кыз. Келем, келемин. Сага келем, сага келемин. Энемен, энемден. Энемен кабар алдым, энемден кабар алдым. Агамкы, агамдыкы. Телефон агамкы, телефон агамдыкы. Илгертен, илгертеден. Илгертен айтылып келген, илгертеден айтылып келген. Карыным, кардым. Карыным ток, кардым ток. Демек, бул сөздөрдүн эки түрүнө тең жазууда жол берилет. Төмөндөгү сөздөрдүн үч түрүнө тең жазууда жол берилет. Баргам, баргамын, барганмын. Сабакка баргам, сабакка барганмын, сабакка барганмын. Окугам, окугамын, окуганмын. Китепти окугам, китепти окуганмын, китепти окуганмын. Демек, бул сөздөрдүн үч түрүнө тең жазууда жол берилет. Силер сөздүк дептериңерге жазып алдыңар деп ишенемин. Кийинки өтөлү ойлон, изден, тап оюну. Мында изденүү ийгиликтин жолу деген ураандын алдында тапшырмаларды аткарабыз. Сөздүк дептерлерибиз жаныңызда, балдар. Сөздүк дептерлерди ачып, төмөндө сөздөрдүн туура эмес варианттары берилген. Силер туура варианттарын дептериңерге жазасыңар. Сөздөрдү түзөтүп, катадан арылтып жазабыз. Бул сөздөр орфографиянын негизги эрежесинин 4 бөлүмүндөгү эрежелердин негизинде берилди. Бул эрежелерди биз төмөнкү класстарда өткөнбүз. Ошондуктан ойлонобуз, изденебиз, табабыз. Демек, балдар, силер дептериңерге сөздөрдүн туура вариантын жаздыңар. Анда өзүңөр жазган туура вариант менен биз доскадагы туура вариантты салыштырабыз. Туура варианты. Карайбыз. Өзүңөрдүн жазган вариантыңар менен туура вариантты салыштырып, эгерде кимде-ким ката жазып алган болсо, аны оңдоп түзөйбүз. Сабактын аягында өзүбүздү өзүбүз баалайбыз. Эми, балдар, туура эмес вариант менен туура вариантты салыштырып, бул эрежелерге токтолуп кетебиз. Ката жазылышы жана туура жазылышы турат силердин алдыңарда. Ката жазылышында мүчөлөр кызыл менен белгиленип турат. Биринчи эрежеге токтолобуз. Эгерде башка тилден өздөштүрүлгөн сөздөрдүн аягы жумшак үнсүздөр менен Б, В, Г, Д, Ж тыбыштары менен бүткөн сөздөр болсо, аларга уланган мүчөнүн башкы үнсүзү каткалаң болуп айтылганы менен жазууда ага жол берилбейт. Мисалы, Айтматовдун
каткалаң болуп угулуп атат, бирок жазганыбызда Айтматовдун деп жазабыз. Алиевдин, Алиевдин. Педагогко, педагогко. Докладдык, тык менен угулуп атат, жазганда докладдык деп д менен жазабыз. Экинчи эреже. Аягы м, п тыбыштары менен бүткөн этиш сөздөргө чакчылдын ып мүчөсү жалганганда уңгуда мүчө да тыбыштык жактан өзгөрүп, созулуп айтылгандыктан андай сөздөр угулушу боюнча жазылат. Мисалы, эмп, чап, сеп, өп. Балаңды өп кой деп айтабыз. Демек, өп деп угулушу боюнча жазууда жол берилет, жазылат. Андан кийинки эреже. Эгерде этиш сөзүн аягы үндүү менен аяктаса, ага атооштуктун ар мүчөсү жалганса, соңку муун созулуп айтылат, жана жазууда ага жол берилет. Мисалы, кара деген сөзгө атооштуктун ар мүчөсү жалганган, сөздүн аягы а тыбышы менен аяктады, ар мүчөсү жалганды, караар деп угулат, жана буга жазууда жол берилет. Иште ар, иштер. Андан кийинки эреже ушуга улай эле. Эгерде этиш сөздүн аягы үнсүз тыбыш менен аяктаса, ага атооштуктун ар мүчөсү жалганса, жүрөр деп созулуп угулат, айтылат, бирок жазууда ага жол берилбейт. Бир ө менен жазылды. Бараар дегенде дагы бар деген этиштин аягы р үнсүз тыбыш менен аяктады, атооштуктун ар мүчөсү жалганып бараар деп айтылды, угулду, жазууда бир а менен жазылат. Ушуга улай эле, эгерде этиш сөзүн аягы и тыбыштары менен аяктаса, атооштуктун ар мүчөсү жалганганда созулуп айтылат, ысыр, ирир деп, бирок жазууда ага жол берилбейт. Себеби и тыбыштарынын созулмасы жок. Өзүңөр деле байкагандырсыңар балдар, и тыбыштарынын созулма түрүндө биз учуратпайбыз. Андан кийинки эреже. Адат өткөн чактын чу мүчөсү уланган этиш сөздөр жазчу, бакчу, иштечү түрүндө жазылат. Ычу, учу формасында жазылышына жол берилбейт. Мисалы, барычумун эмес барчумун, келүүчүмүн эмес келчүмүн. Демек балдар, биз ката жазылышын жана туура жазылышын тактап алдык. Мен ишенем, силер сөздүк дептериңерге жазып алдыңар деп. Эми балдар, тесттик суроолорго өтөбүз. Тесттик суроолор дагы бүгүнкү өтүлүп аткан эрежелер боюнча түзүлгөн. Силердин билимиңерди актуалдаштыруу максатында тесттик суроолор түзүлдү. Башкача айтканда, ушул эрежелерди турмушуңарда кеңири колдонуу максатында тесттик суроолор түзүлдү. Дагы деле дептериңерди жаныңарга ачып коесуңар. Тесттик суроолор менен таанышып, окуп, туура варианттарын дептериңерге белгилейсиңер. Анда баштадык. Биринчи суроо. Төмөндөгү сөздөрдүн кайсы түрлөрүнө жазууда жол берилет? Убакыт, убакты, келгем, келгенмин, келгенмин, келчүмүн, келүүчүмүн түрлүү түрдө. Экинчи суроо. Кайсы варианттагы сөздөр жазуу эрежесине туура келет? Силк, силки, себип, күнгө, эжеми, эжемди, эмитен, эмитеден, азчылык, теңир, теңири, жазчу. Үчүнчү суроо. Сөздөрдүн туура жазылган вариантын тап. Нак, накта, диалогтун, эринин, эрдин, келээр, ыпысык, апаппак, капкайдан, тепетең, оп-оңой, качты. Төртүнчү суроо. Кеңей сөзүнүн кайсы варианттагы жазылышы туура? Кеңейет, 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 кеңет. Бешинчи суроо. Сүйлөмдөгү кайсы сөздөр эрежеге туура келбейт? Билим издеген өсөр, бүлүк издеген өчөр. Билим бүлүк, өсөр өчөр, издеген.
Мына балдар биз тесттик суроолор менен таанышып алдык. Дептериңерге туура вариант деп эсептегениңерди белгилегиле. Эгерде белгилеп болгон болсоңор, анда туура варианты менен салыштырабыз. Тесттик суроолордун туура жооптору: 1В, 2К, 3В, 4В, 5В. Кайрадан тесттик суроолорго кайрылабыз. Биринчи суроо: төмөндөгү сөздөрдүн кайсы түрлөрүнө жазууда жол берилет? Биз туура вариантынан В деп көрдүк. Демек 1, 2, 4 туура. Үчүнчүдө келүүчүмүн деген сөз ката. Экинчи суроодо кайсы варианттагы сөздөр жазуу эрежесине туура келет? Биз туура вариантында Г варианты деп көрдүк. Демек А вариантында себип деген сөз ката, Б вариантында күнгө деген сөз ката, В вариантында азчылык деген сөз ката. Үчүнчү, сөздөрдүн туура жазылган вариантын тап. Биз туура вариантында В деп көрдүк. Демек А вариантында диалог тон, Б вариантында келер, Г вариантында качты деген сөздөр ката. Төртүнчү, кеңей сөзүнүн кайсы варианттагы жазылышы туура? Туура вариантынан В деп көрдүк. Демек биз ар дайым кеңейет деп В варианты менен жазабыз бул сөздү. Бешинчи, сүйлөмдөгү кайсы сөздөр эрежеге туура келбейт? Билим издеген өсөөр, бүлүк издеген өчөөр. Демек Б варианты туура деп көрдүк. Өсөөр, өчөөр деген сөздөр туура эмес жазылган. Бул дагы бүгүнкү эрежеге ылайык. Өс этиш сөзүнүн аягы С тыбышы менен, үнсүз менен аяктады. Ага атооштуктун ар мүчөсү уланды. Ошондуктан өсөөр деп созулуп айтылды, бирок жазууда ага жол берилбейт. Демек, мына балдар тесттик суроолорду дагы талкуулап алдык бир сыйра. Мен ишенем силер туура эмес сөздөрдүн туура вариантын дагы таап койдуңар деп. Анда үйгө тапшырма берейин. Үйгө тапшырма. Төмөндөгү макалдан ката жазылган сөздү таап оңдойсуңар. Атадан жакшы туулса, эшиктен төргө сүйрөөр. Жаман туулса, төрдөн көргө сүйрөөр. Бул макалда туура эмес сөздөр берилген. Бүгүнкү эрежелерге таянып, силер аны оңдойсуңар. Андан кийин макалдын тарбиялык маанисин чечмелеп, ата-эне жөнүндө эссе жазып келесиңер. Төмөндөгү сүрөттөрдү пайдалансаңар болот. Мынакей балдар, бүгүнкү сабагыбыз жыйынтыкталды. Саламатта калгыла.